Ар бир жетимдин аркасында Аллах турат коргоочу болуп. Кимде ким жетимди кыйнаган болсо, анын үйүн тартып алган болсо, ким аны субхана үйсүз калтырса, малсыз калтырса, Аллах Куранда мааниси ушундай. Эмнекен үйлөнүү маселесине келгенде, өзүңөргө байлыгын тартып алуу үчүн, жетим кыздарды үйлөнүп албагыла деген. Түшүнүп атабызбы? Бул деген нерсе чоң маселе бу. Ошол жетимдердин субханалла акысы оор, тузу оор. Жетимчилик субханалла Кудайым салган башыга салбасын. Жетимканага барсаңар, мына бул токмокто эле бар, бул жерде кыздардын немелери бар, мен билем. Көрсөң, жүрөгүм ооруйт калды. Бу жака барсаң, жетим эмеге барсаң, мени алып кетесизби дегендечи, өңгүрүп бийлебесиз депчи. Мени алып кетесизби дейт. Биз болсо мындай жетимчиликти көрбөгөндө ушундай эркен да, жетимдерге балдарыңарды кошо алып баргыла. Балдарыңарды апаргыла. Мен көбүн айтам. Көп балдар апарды. Мына силер деле ушул жерде турганда бир күнү мына баарыңарда